Келиңиздер достор, баарыңыздарды үйгө чакырайын. Бүгүн үйдө эко клинингүү компания. Мен болсо жөн гана эс алдым, кечке жаттым. Үйүбүз толугу менен бүтүп калды, 90%. Баня, бассейндер гана калды. Азыр болсо полный клинингүү компаниянын кыздары айнектерден бери жууп, таптаза кылып, уборка болуп атат. Абдан сонун жаңы жылдын астында жубайыңызга абдан сонун белек, бул үйүңүздү тазалоочу сонун клинингүү компания чакырып берсеңиздер, мага окшоп бактылуу болуп калат. Андыктан бүгүн кыздар өтө сонун уборка жасашты. Бул биздин кире бериш үйдүн айланасы. Биякта газон, мини терраса зона, шаркыратмалар болот, бассейн, банялар бүтөт. Буюрса жакында келсеңиз, бул сойруккана, да көп нерсе бүтө элек. Бияк очоккана таза мрамордон болду, капкара кылып атайын жолдошум өзү тандады. Ушундай стилде болсун, капкара болсо жакшы, более серьезнойраак деп. Макул дедик, барбекю зона, шашлык пышыра турган, биякта эт бөлүп отдельно, өзүнчө эле бир мындай столешница деп коебу, ушундай сойруккана. Бул жака азыр пока мини бардак. Могу сөрүнү жок кылабыз. Бияка шаркыратма чүрсөктү деп атабыз, эми ойлонуп атабыз, көрөбүз буюрса. Булардын баарына укмуштай акча кетти. Үй салган инсандар бардыгы билишет болуш керек. Булардын бардыгы тоже таза мрамордон, плиткадан жасалган. Биз үйдүн астын полный плиткадан кылган үчүн аябай кымбат болуп калды. Үйдүн ичи бияка эми полностью 10 комната. Ушунун баарын эко клинингүү компания жыйнап атат. Кыздар азыр полный уборка кылып атышат. Бир мини караоке, кухня бүткөнү жатат. Азыр полный уборка болуп атат. Генеральный уборка. Өткөн айын дагы полный обзор кыламын. Үйдү негизи тазалаганда сөзсүз түрдө эми мындай чоң үйдү тазалоочу үчүн клинингүү компания чакырып турамын. Өзүм үлгүрбөйм, билесиздер, эми чармачыл инсан болгондуктан выезддерде көп болуп каламын. Сөзсүз түрдө мындай нерселерге ушундай клинингүү компаниялар жардам берет, достор. Подвал өзүнчө комната, бул жерде 3 комната бар. Бунун баарын тоже отдельно обзор кылабыз. Биякта мини комната тоже. Экинчи этажга чыксак, азыр мини обзор кылып турайын, кийин буюрса сиздерге жакшы толугу менен кылабыз. Бул жер кичинекей ушундай чакан коридор десем болот. Олтуруп алып прямой эфир кылсам дагы болот. Бул жак Айзанын комнатасы. Примерно көрүп кое бергиле. Азыр пока бардак, кыздар жыйнашат. Бул жак биздин спальня. Тоже бул жак болсо менин гардеробныйым. Эң негизгиси сахна кийимдерим бардыгы ушул жерде, духилерим, айтор кыздарга эмне керек болсо, алтын палтын эмне гана болосо ушулардын баары ушул жерде. Эң негизгиси отдельный гардероб болгону ар бир айымдын не деп коет? Биякты көрсөтүп коесузбу? Сонун. Мини бардак чемодандарды көрдүңөрбү? Биз дайым жолдошум экөөбүз выездде көп жүрөбүз. Чемодан бизге эң негизги керек. Бул национальный комната. Бул обойду көбү сурашкан. Казакстандан буйртма бергенбиз. Буну устабыз белек кылган. Ушул үйдү Баха деген уста жасаган, ушул белек кылып. Кимдин үйүнө айткылачы, уста белек кылат ушундай белекти. Чөтки биздин усталар. Анткени биз өзү жакшы кожойке, жакшы инсан болгондуктан, аларга жакшы мамиле кылгандыктан бизге ушундай белектерди беришти. Эң негизгиси ушул бүгүнкү уборка кылган эко клинингүү компания терең ыраазычылык билдиргимге, үйүм жаркырап, сонун люстралардан бери таптаза кылып, ар бир детально тазалаган ар бир кыздарга терең ыраазычылык. Мен номерин жана баракчасын калтырып коем.